Мына букалардын шарп болуп аткан ровно 1 жума болду. Эң башы могу башталган мына. Буга уже ровно 1 жума болду. Мына уже айыгып жеп атат. Буга 5 күн болду бул деле уже. Мына бул 3 күн болду бул деле жеп атат. А калгандарына уже 2 күн болду. Алар деле аздан жеп атат уже. Азыр эмне менен чайкап, эмне укол салыш керек көрсөтүп коеюн. Эң башкысы бул деген тетраспрей. Андан кийин оозун чайкаганым мына мондай хлоргексидин раствор 0,5. Анан люголя. Бул оозуна кетет, оозун чайкаганы. Укол болсо антибиотик нетокс через день сайылды, через день сайылып атат бул. Ама флюнекс болсо бул температурасы антибиотиктен түшүрө албай койгон температурасы мына флюнекс менен түшүрүп койдум. Бул деле көп колдонулбайт экен. Эң башкысы могу тетраспрей. Муну эртең менен чөп берердин алдында ушу менен чайкап туруп, андан кийин бир жарым саат, 1 сааттан кийин чөбүн салып, бир аз жейт муну чачкандан кийин. Анчалык көп деле тое жей алышпайт, анткени бул кичине ачуурага окшойт. Андан кечкисин могу хлоргексидин өлү экен. Кечкисин ушу менен чайкап туруп, анан 1 сааттан кийин бергенде азыркыдай эле күркүрөтүп жешет экен да. Бул кичине обезболивать этип дагы бир нерсе кылат окшойт да. Анан могу люголя муну чачкандан кийин ушу менен тока муну оозун жууп салбаш керек экен. Мындай жарылган же жарылайын деп аткан үстүнө эле бир тамчы менен эле тамчылатып эле коюш керек экен. Болду, жетет экен. Полный оозуна куйбаш керек экен муну. Болду, могу экөө эң сонун экен. Ушуну бергенден кийин прям жөн эле аппетиттери ачылып, оозун деле ооруганын сезбей эле күркүрөтүп жейт экен. Анан ушул экөөнү 3 күн эле чачыш керек экен. Болду. 3 күндөн көп деле кереги жок экен. 3 күн чачкандан кийин ошо экөөнү муну эртең менен, муну кечинде. Андан муну чачпай эле коюш керек экен 3 күндөн кийин. Тока мону эле эгер карттан алек болсо муну чачып коюш керек. Эгер 3 күндөн кийин уже карттанып баштаса, муну деле чачпай эле коюш керек экен. Болду. Эс алдырып эле коюп койсоң эле өзү эле неметет экен, уже карттанып жакшы болуп кетет экен. Болду, ушулар эле экен. Башка эч нерсенин кереги жок экен. Бензин, карп, сарп дегендер жолотпой эле коюш керек экен. Ал аппетитин вообще эле өлтүрүп салат экен да. Ошону өзүңөр көргөндөй, мына 2 күндүктөр сон жеп атат. Мына 3 күн уже могу айыкты, уже карттанып уже оозу. Кечээ моуларда эле болуп жеп аткан, бүгүн уже мына күркүрөтүп калды. Мына азыр эртең менен чейин жалап салат. Ошо кимге дагы мен бир нерсе айта кетейин дегем. Ушул негизи оорубайт деле болчу экен. Бул менден ката кетип калыптыр башында эле. Буларды аткорумга киргизгенде аны кайдан байкадым десем, мына мондан байкап койдум да. Муну карагыла, могул эле жалгыз эле бир бука болгон жок ушунчанын арасынан. Просто мен деген вакцинаны туура эмес сайып коюптум, ошондуктан ушундай болуп калыптыр. Атат менде мындай болчу эмес да. Биринчи жолу болуп атат поголовно баары бир шарп болгону. Болсо 1-2 күн болчу, а мына быйыл эле мына могул эле болбой эле калган бүт болуп атат. Буга деле жукмак уже 1 жума болду. Ошондуктан кимге кызык болсо, эмне ката кетирип, кандай вакцинаны сайыш керек билиңер келсе комментарийге жазып койгула. Ошол жерден толугураак жооп берейин.